Мен Ала Тоо конушунун тургунумун. Атым Айзада, 37 жаштамын. 4 баланын апасымын. Кесибим боюнча мен конструктор модельермин. Бул ФСДС долбооруна келгенге чейин мен үйдө надон болуп иштечүмүн, швея болуп. Ага чейин Москвада мигрант болуп жүргөнбүз. Анан швея болуп иштеп жүрүп, ушу ФСДС долбооруна келип калдым. Келгенден кийин аябай көзүм ачылды, жолум ачылды десем болот. Анткени ал жактан алган билим бизге бизнес план ушундай дагы бир иш ачуубузга чоң жол көрсөтүп берди десем болот. Бизде азыр процесс жүрүп жатат, чапанын процесси. Бул натуральный пан бархат, макта ортосунда, анан папкада дагы таза микро кесенеден болот. Ошон үчүн бул бизге жеңил, анан жылуулукту берет. Бизге колдоо көрсөткөн ФСДС уюмуна жана глобалдык өзгөрүүлөр фондуна аябай чоң ыраазычылык билдирип кетмекминбиз. Себеби дегенде, мисалы мен мурун жөн эле үйдө отуруп эле швея болсом, азыр ушу чоң бизнести баштоонун алдында турамын. Команда топтоп, алар бизди иш менен камсыздылдым. Бул менин көптөн берки кыялым болчу. Буюрса мындан дагы өсүп өнүгөбүз деген ишеничтемин. Мындан кийинки дагы жаңы бизнес баштайм деп отургандарга ийгилик каалап кетем. Билим алыңыздар, ушундай долбоорлорго көп катышыңыздар. Эч убакта жаңы иш баштагандан коркпоңуздар.